Şimdi işe çaptın sığma, bala çaka, үйдөгүлөр, эшиктегилер, колу коңшу дегендей, урук тууган. Майлы досум мына, рахмат айткансың. Bir анекдот жакшы жагы, bir анекдот айтып берейин. Bir аксакал 80'ge чыкканда şu больницага жатып калган экен. Байбичеси келип айылдан. Ya Yavuşka, men ayıldan sağa күнүгө тамак ташып бере албайм. Балдардын баары шаарда. 10 tukum alıp beriptirin. Şu medsestralarga aytсаң кууру берет деп, эми айылдын тукумун билесиң. Сырттары кир-пир болуп калат. Тумучкага коюп койгон экен. Обход кылган врач келип, аксакалды текшерип чыккандан кийин медсестрага айтыптыр. Аксакалдын тукумун жууп койгула деген экен. Медсестра барып туруп, аксакалдын тукумун таптаза кылып жууп коюптур. Эртеси врач кирсе, тукум дагы эле ошо ойдон турат экен. Дагы чыгымынан медсестраларды урушуптур. Не айтканды укпайсыңарбы? Жууя албай атсаңар, кырып жуугулаган тазалап деп койгон экен. Кырат окшойбуз деп медсестралар кирип аксакалдын тукумун кырып таза кылып койгон экен. Ошо күнү анан абет өтүп анан байбичеси келиптир. Абышка кандай анан оңолу барбы десе, мен жакшы элем, эмне байбиче? Bular meni bir olsa pıçkanı değerde atatır.